Кириш сөз. Сизди кимдир бирөө редиска деп атады беле? Чынында редиска эң сонун жашылча да, болгондо дагы биздин жердешибиз. Бүгүн ал өзүнүн артыкчылыктарын көргөзүп, пайдалуу жактары менен бардыгыбызды тааныштырууга даяр. Тарыхы. Редисканын мекени Орто Азия. Ал жакта илгертен өстүрүлгөн. Жашылча байыркы Жапонияда, Египет жана байыркы Грецияда белгилүү болчу. Байыркы Римде анын кайсы бир түрлөрүн бал жана туз менен жешчү. Батыш өлкөлөрүндө жашылча атайылап 16-кылымда өстүрүлө баштаган. Биринчилерден болуп аны француз ашпозчулары жеп көрүшкөн. Ал эми Орусияга Петр I Амстердамдан алып келген. Азыркы кезде жашылча бардык жерде өстүрүлөт. Кызыктуу фактылар. Жашылча алыскы чыгыш өлкөлөрүндө абдан бааланат. Бир жыл ичинде ар бир немис атуулу 250 грамм жесе, жапондуктардын ар бири 13 килограмм, Кореянын тургундары 30 килограммга чейин жешет. Курамы. Редисканын 95% суудан турат. Ал курамында белокту, С, В, П витаминдерин, натрий, фосфор, калий, кальций, темир минералдарын, кычкылдаан берип туруучу майды камтыйт. Организмди бир күндүк С витамини менен камсыздаш үчүн күнүнө 250 грамм редиска жетиштүү. Анын кычкылдаамы табитти ойготуучу касиетке ээ. Курамындагы бай клетчатканын негизинде жашылча кандагы холестеринди азайтып, токсиндерди чыгарат. Анда фитонцид табигый антибиотик дагы бар. Ошондуктан суукка каршы турууну самагандар үчүн жакшы азык. Ал эми курамындагы кайсы бир элементтер кандын курамындагы сахарды стабилдештирет. Ошондуктан диабет менен ооругандарга жана аны алдын алууда сунушталат. Пайдалуу жактары. Редисканы жеп туруу бет теринин өңүн, зат алмашууну жакшыртат, холестеринди азайтат, жүрөк ооруларында жардам берет. Ал шишик таратуучу касиетке ээ болуп, подагра, кант диабети, семирүү сыяктуу ооруларда табылгыс таба. Кош бойлуулар үчүн жашылчанын пайдасы зор. Андагы фолий кислотасы менен кальций түйүлдүктүн жилик чучугунун, булчуң жана нерв системаларынын туура өнүгүшүнө жардам берет. Ал эми болочок энени шишиктерден арылтат. Жашылча гастрит, ашказан язвасы барларга сунушталбайт. Ошондой эле инфаркт, инсульттан кийинки алгачкы учурда жана калкан безинде көйгөйү барлар үчүн аны колдонууга тыюу салынат. Колдонуу. Редисканы көбүнчө чийки бойдон жейбиз. Жашылчанын кызыл түстөгүсүн салаттарга кошсок, кооз көрүнөт. Анын соонун даамы дагы табитти өзүнө тартып турат. Кичинен туздалган жана май кошулган редисканы кара нан менен жесең, соонун закуске да. Ал жашыл чөптөр жана жумурткага кошулганда дагы абдан жегиликтүү келет. Кулинарияда жашылчаны ар кандай учурда колдоно беришет. Ал ар кандай жашылча жемиштер менен айкалыша бергендиктен түркүн вариацияларда колдонулат. Ал эми көпчүлүктүн сүймөнчүлүгү болгон окрошка тамагын редискасыз элестетүү кыйын. Жыйынтык. Чынында эле бизди кереметтүү түркүн дүйнө курчап турат. Жаратылыш бизге өзгөчө даамдуу, пайдалуу жер жемиштерди, жашылчаларды берген. Редиска дал ошондой жашылчалардын бири. Мезгили келгенде аны кара нан менен дагы, жумуртка менен дагы, башка жашылчалар менен дагы аралаштырып жеп, витаминдерди чогултуңуз. Эмесе, кийинки уктурууга чейин достор, оорубаңыздар. Кененирээк маалыматтар үчүн биздин Facebook, Instagram жана Twitter соц барактарыбызга жазылыңыздар жана salamat.club клубуна кириңиздер.